Уз чеберлердин ар бир күнү дал ушул бөлмөдөн башталат. Таң заардан сүйүктүү жумушуна шашып келип, баштаган ишин бүтмөйүнчө жандары жай албайт. Дегиле бул айылда бош отурган киши болбойт. Секелек кыздар жок дегенде жип түрүп бергенге жарарын айтышат. Башка айылдарда карасаң боштуктан адамдар азыр мисалы үчүн жумуш жок, көп эле нерсе болот да, жумуш жоктуктун. Биздин Кызылтууда бош киши жок. Кыздарыбызды да, балдарыбызды да бош койбойбуз. Жок эле дегенде кичинекей кыздарыбызды жип түрүп берет. Жип чыйратышат. Эркек балдарыбыз тана ачып, кереге көктөйт дегендей. Бош киши жок, Кызылтуу аябай жумуш менен камсыздандырылган, жакшы. Анан ошо үй бүлөбүзгө бюджеттик жактан жакшы эле кереши болот. Кудайыма шүгүр. Ал эми кол өнөрчүлөрдүн башын бириктирген Максат Курмановго кол өнөрчүлүк тайынесинен өткөн. Кичине кезинен жүн тытып, ийи кийирип, кийиз жасаган чөйрөдө чоңоюп, келечекте оймо түшүрүүнүн чебери болсом деп кыялданчу. Тилеги орундалып, учурда оймонун түрүн заматта чийет. Негизи ишти баштасаң, ар жагын Кудай өзү таратып эметет, түзөп берет деген туура экен. Ошого көп ишенем да. Аракет кылыш керек экен. Акчанын деле мындай эмеси деле мындай 5 миллион, 6 миллион болсо мен ушуну ачам деп отура бербестен, мындай колуңда эмне болсо, эмнени ойлосоң, ошону ишке ашырсаң, аракет кылсаң, баары болот экен да. Ошентип ошол жылдан бери ушул эмеге даражага жеттик. Жабык башын, аяк кап текчесин, кардар эмесине соо талабына жараша. Кызыл жашыл дейт, көйрөк ак кара дейт. Мага бир башкача ой чийип бер дейт. Ошол оюн чийип беребиз. Сүрөтүн алып келишет, могу сүрөттөгүдөй кылып жасап бергиле, ушундай кылып чийип бергиле деп. Ошондой кылып чийип беребиз. Анан боз үйдүн шырдактарын дагы жасайбыз. Мындай арткандарынан тапчыкелерди тигип коебуз жайында туристтер келгенде. Кол өнөрчүлөрдүн чакан жааматы учурда үй ичине кийүүчү бут кийимдерден тартып, боз үйгө керектүү бардык кийиздерди жасайт. Кийиздердин оймо чиймелери, өңү түсү, формасы кардардын суроо талабына жараша болот. Ар бир жасалганын өзүнүн орду мааниси бар. Мындай оймолор эшиктин мойнуна мындай оймо салынат. Оймо салып, этеги мындай аттай эле согулат да, анан мунун үстүнө жанагы боз үйдөн өрө кийизин менен капталат. Өрө кийиздин ортосуна, ал кийиздин ортосуна кайра оймо бастырып, аны бастырып чыгабыз. Ошо эшиктин бияк жагына боо тагып аны түндүктөн түшүрөбүз да боону. Учурда бул жааматка буйрутмалар өлкөнүн ар аймагынан түшөт. Чет өлкөдөн келген туристтер дагы кыргыздын оймолорунан суктанып, сатып алгандар бар. Ал эми бул уздар алдыда кеңейип, дагы иш орундарын камсыз кылууну максат кылышат. Аны менен бирге кыргыздын баалуулуктарын сактап, маданияттын өнүгүшүнө салым кошуу аракети күч. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, ысык көл жаңылыктары, Тоң району.